и имущества инвесторов. Россиянын ири бизнес өкүлдөрү менен болгон форумда бир катар тармактар менен кызматташуу идеялары ортого салынган. Алсак экономиканын артыкчылыктуу багыттары болгон энергетика, токен, айыл чарба, жер казынасын пайдалануу, өнөр жай өндүрүшү жана туризм тармагындагы биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүгө эки тарап тең кызыктар экендиги белгилүү болду. Москвадан уже бизге чалып атат. Эмне кылалык? Абдан жакшы жолугуш болду. Биз даярбыз. Баарыбыз түшүнүшүбүз керек, эртең эле алар акча менен келишпейт, бирок келелик. Ошол президент менен кезишкенден кийин биз дагы мисалы ишенип баштап атабыз. Келелик, иштейлик. Анан келгенде көрсөткүлө кандай проекттер бар. Биз дагы мындай кол менен дегендей көз менен көрөлүк. Эми буюрса ушул кезигиш абдан жакшы максатка жетет. Бирок баарыбыз сөзсүз түрдө ушул боюнча катуу иштешибиз керек. Садыр Жапаровдун алгачкы жарлыктарынын бири инвестициялык чөйрөнү, бизнес климатты жана капиталдын эркин кыймылын олуттуу жакшыртуу зарылчылыгына багытталган. Бул жаатта бир катар экономикалык мүнөздөгү өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашыруу мерчеми турат. Алсак эл аралык деңгээлде таанылган жана кадыр баркы бар ак ниет инвесторлорго өзгөчө көңүл бурулуп ыңгайлуу шарт түзүү. Алар үчүн олуттуу жеңилдиктер жана укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо чаралары каралмакчы. В данном ключе хочу заверить вас в том, Бул багытта Кыргызстандын белгиленген бардык маселелер боюнча тыгыз кызматташууга даяр экенине ишендиргим келет. Кыргызстанда трактор жана тоген тармагындагы машиналарды чогултуучу завод ачуу күтүлүүдө. Бул чечим форумдун алкагында кабыл алынып, макулдашууга кол коюлган. Ошондой эле экспортту жогорулатуу максатта Орусияда атайын кыргызстандык ишкерлер үчүн павильон ачылган. Эми жергиликтүү өндүрүүчүлөр продукцияларын чыгара алат. Ал эми ишкерлер үчүн буга чейин болуп келген ар кандай тоскоолдуктарды жоюу боюнча чаралар көрүлөт. Россия менен Кыргызстандын ортосундагы бардык болгон мындай бир барьер деп айтсам болот. Алардын баарын азыр жоготконго аракет кылып жатабыз. Ушул иш сапардын жыйынтыгы боюнча мындай бир дорожный карта иштелип чыгат. Ошол дорожный картага бардык проблемный аспекттердин баары киргизилип, анан ушул министрлик жана ведомстволор аралык бир комиссиянын ичинде иштелип чыгып, мындан ары дагы бир толук маалымат берилет. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Москва шаарында Россиянын ири бизнес өкүлдөрү менен жолугушкан. Ал өлкөдөгү келечектүү экономикалык долбоорлор жөнүндө айтып, потенциалдуу инвесторлорду активдүү кызматташууга чакырып өткөн. Айнура Жанышева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек. Хотелось бы предоставить вам слово как руководителю государственного бизнес-сообщества. Сейчас в Кыргызстане идет завершающий